Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү маалыматтык сессиянын катышуучулары. Бул сессия бизнесиңди өстүр акселерациялык программасынын алкагында экинчи ирет өтүүдө. Биринчиси 29 октябрда өткөн, экинчиси мына бүгүн өтүүдө. Сессиянын алып баруучусу мен Элнур Алмасканова, ПИК Бишкек борборунун коомчулук менен байланыштар боюнча ажиси болом. Бүгүнкү сессиянын эрежелери менен тааныштыра кетсем, аты жөнүңүздү сураныч тууралап жазып коюңуздар. Атыңызды жана фамилияңызды сөзсүз түрдө жазуу керек. Микрофонду суроолоруңузду берип жатканда гана жандыруу абзел. Ошондой эле темага байланыштуу суроолоруңуз болсо, атайын суроо жооп сессиясында берүүңүздөрдү суранабыз, же болбосо экрандын оң тарабында жайгашкан атайын чатка жазып жөнөтсөңүз болот. Мен сиздин берген суроолоруңузду кийинчерээк спикерлерге сөзсүз узатам. Эмесе бизнесиңди өстүр акселерациялык программасы менен сиздерди тааныштыра кетсек, программа Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан каржыланган ПИК Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору жана Борбордук Азия университетинин профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби менен биргеликте ишке ашырылууда. Бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору жөнүндө сиздерге кеңирээк маалыматты берүү үчүн ПИК Бишкектин директору Искендер Шаршеев мырзага сөз берилет. Сөз сизде, Искендер мырза. Саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү маалыматтык сессиянын катышуучулары. Рахмат Элнура сөз бергениңиздерге. Эми мен деген ПИК Бишкек уюм боюнча бир тааныштырып кетейин эгер маалыматтар менен. Биздин уюмубуз ошол кайдан эмне болуп келип чыккан жана кайсы максаттарды көздөп жатканы жөнүндө айтып берем. Биздин долбоор негизи ошол Улуу Британия өкмөтү менен каржыланат. Мен өзүм ошол стартапчы деп, азыр стартап деген жаңы сөз аябай кулакка илинип калбадыбы? Негизи ошол ишкерлердин катарына кирем да. Мен өз кезимде мындай майда ишканаларды жасаганга аракет кылгам. Бир кездерде ошол той талканды Нурдин Асакеевдер ошол уюштурганда, аны кайра жандандырууга мени чакырышкан. Ал стартап менен алышкан. Бир кездерде Capital Plus деген компания түзүлгөндө, микрокредит компания, аны нөлдөн баштап ошол түзүүгө дагы кандайдыр бир кадамдарды таштагам да. Ошондо стартапчы катары ошол жаңы ишкананы баштап келаткан жаш бала катары мен аябай көп мындай кыйынчылыктарга туш келгем. Кантип аны баштайбыз, технологияны кайдан алабыз? Мисалы үчүн той талканын сырьёсуна көп акча кетип атат, ошону кантип азайтабыз? Сырьёну кайсы жерден арзаныраак алабыз? Кантип базарды түзөбүз? Кимге алып барабыз? Capital Plus'ты ачып атканда кандайча ушул микрокредиттик компаниянын программасын кайдан алабыз? Ушундай суроолор көп болгон да. Анан бир кишиге барасың, ошол келечектеги атаандашка барасың, анысы деген бир маалыматты көрсөтөт, башка маалыматты көрсөтпөй коет. Анан тажрыйбалуу адамга барасың, айтасың, жардам бергиле дейсиң, ал болсо айтат, ошо мага акча төлөгүлө, анан мен силерге жардам берем деп, анан өзүнүн баасын айтат. Асынын баасын айтканда асман баш болуп кеткенде таң каласың. Аябай эле ары бери болуп, эмне кыларды билбей, анан ошондо катуу ойлонуп калгам да. Демек, ушул эгерде Кыргызстанда уюмдар бар болсо, ошол кошумча билимди берүүчү, ишти кантип алып барыш керек, ишти кантип көтөрүш керек, андан ары баягы өсүп атканда маселелер тура калат экен да, ушул ишкердин астында. Ал маселелерди кантип чечиш керек? Ага жооп берүүчү уюм керек болчу да. Бирок ошол кездерде мындай уюмдар аз эле же жокко тете эле да. Ошондо баягы өзүбүз каталарды кетирип, кээде чоң акчаны жоготуп, кээде инвестордун кыжырына тийип, ушундай ар кандай жолдор менен ушул маселелерди чечкенбиз. Бирок эгерде ошол кезде мындай суроолорго жооп берүүчү уюм болсо, канча акча сакталат эле, канча ката кетирилбейт эле деген ой бар да. Канча жыл, бир нече жыл өткөндөн кийин акылдуу адамдар чогулуп, чет элден да, Кыргызстандан да ушул долбоорду ойлоп табышты. ПИК деген долбоорду. ПИК деген бул эмне өзү? Бул деген өсүп келаткан ишканаларга же жаш ишкерлерге кандайдыр бир көмөк көрсөтүүчү уюм. Бул жерден ПИКтен сиздер ишкерлерге акселерация программаларын ала аласыздар да. Акселерация программалары эмнени билдирет? Бул деген, мисалы үчүн, сиз
бир канча жыл ишиңизди жаңы баштап, кайсы бир деңгээлде жетип, андан ары өсүүгө кандайдыр бир тоскоолдуктарды тосуп, анан ойлонуп калсаңыздар, кайдан кеңеш алса болот. Ошондо акселерация программага катышсаңыздар, ошол жерден менторлор, кеңешчилер, башка мындай ишкерлер, тажрыйбалуу бизнес устаттар, насаатчылар сизге сиздин суроолоруңарга жооп бере алат да, же болбосо жолду көрсөтүп бере алат, ар кандай баягы маселе чечүүчү жолдорду. Бул жерден пиктен бизде вебинарлар окутулат. Акысыз вебинарлар орусча, кыргызча эми жок, көбүнчөсү орусча, бирок аябай мындай баалуу маалымат берген вебинарлар биздин YouTube каналга жүктөлгөн да, акысыз карап, аяктан билсеңиздер болот. Балким сиздерге бүгүнкү күнү ушул катуу баш оорутуп аткан бир маселеге жооп ошол жерде. Эл аралык таанышуулар пиктин баягы таанышуу ошол желеси мындай чоң деп айтсак болот. Биздин өнөктөштөрүбүз 160 өлкөнүн ичинде ишкерлер менен тааныш да. Демек баягы пик аркылуу чет элдик импорт экспорт нерселерге мындай кеңеш алса болот да. Бизде онлайн окутуучу аспапыбыз бар. Бул деген онлайн платформа. Бизге программаларга катышкандар ушул платформага атайын аккаунт, эсеп алышат, пароль алышат, кирип туруп дүйнөлүк класстагы билимдерди алууга, өткөн вебинарлар, сабактарга, баягы видео тасмаларга мындай көрүүгө мүмкүнчүлүктү алып, ушул карап кайра өзү билимин кайра жаңырта алышат. Бизде дагы ушул ар бир бизде өткөн программага катышкандар аягында ушул Demo Day деген мааракени уюштурабыз. Ал жабык маараке, аяктан инвесторлор менен көздөштүрөбүз да. Мындай көпүрө мындай жолуктуруп, көпүрө түзүүгө кандайдыр бир кадамдарды таштайбыз. Ошонун аркасынан биз аркылуу өнөктөштөрдү да, инвесторлорду да табууга мүмкүн. Биз өзүбүз ушул февралдан, 20-жылдын февралынан баштап иштеп баштадык. Расмий ачылышка Улуу Британиянын жана Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү келип, расмий өкүлдөр келип катышты. Жана биринчи IT акселерация программабызды ушул январдан баштаганбыз, 20-жылы. 90 IT компания катышып, анын ичинен 10 компания ийгиликтүү ушул программаны бүтүрдү. Ошол 10 компаниянын бүтүрүүчүлөрү дайыма азыркы күндө биз баягы уюштуруп аткан же болбосо эл аралык уюмдар уюштурган ишкерлик, ар кандай стартапка арналган мааракелерге, ушундай нерселерге, таймаштарга катышып келатат, анан ийгилик жаратып жатышат да. Бизди ушул нерсе аябай сүйүндүрүп атат. Андан кийин бизнесиңди өстүр деп орус тилинде программаны өткөрдүк. Кыргыз Республикасынын ар кайсы региондорунан катышты. Негизи ушул жерге 130 заявка келип түшкөндө 19 ишкана ийгиликтүү бүтүрдү да ошол бизнести өстүр программасын. Анын үчөөсүнө баягы Demo Day деген мааракени уюштурганда инвесторлор чоң кызыкчылыктарын көрсөтүштү, анан сүйлөшүүлөргө башташкан да. Андан кийин бизнесин өстүр кыргыз тилинде азыр ушу инфосессия ошого арналган, ушул программаны жарыялап баштап атабыз. Бир саналуу күндөр калды ушул программага өтмөлөрдү алуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө. Андан сырткары жаңыдан жаңы ушул мигрант ишкер деген программабыз жарыяланып өтүп, азыркы таапта бүтүүгө жакындап баратат да. Бул мигрант ишкер баягы пандемия болуп кеткен убакта Кыргызстанга ар кайсы өлкөдөн мигранттар, чек аралар жабылып, кайтарып келген болчу. Ошолорго арналган болчу, аларга өз ишканаларын түзүп, өзүнө өзү жумушчу орундар түзүүгө кеңештерди берип, ушул программа аркылуу кандайдыр билим, ишкерлик билимдерди таратууга арналган программа. Бул жерге да 130 ашык компания өтмө берди. Анын ичинен бүгүнкү күнү ошол 20га чактысы бүтүрүп келатат. Буюрса жакында Demo Day болот. Ушул ноябрь айынын ортосунда биринчи мигрант ишкер программанын бүтүрүүчүлөрү болот деп күтүп атабыз. Бизде баягы дүйнөлүк
деңгээлдеги бизнес устаттар катышат, улуттук деңгээлдеги дагы, дүйнөлүк деңгээлдеги да. Мисалы үчүн ушул биринчи техникалык акселерацияга биз деген ушул Силикон талаасынан иштеген иш тажрыйбасы бар менторлорду тартып келгенбиз. Аябай жакшы кеңештерин берген. Эмчекти биринчи баягы IT акселерациянын катышуучулары мындай билимди мурун көрбөгөн экенбиз, сонун болду деп айтып келатышат. Вебинарлар өтүп атат bizde. Bir айына 1-2 жолу же 1-2 айда 1-2 жолу ушул вебинарларды өткөрүп атабыз. Жергиликтүү ийгиликтүү консультанттар, бизнес насаатчылар, кеңешчилер же болбосо ишкерлер, Дастан Омуралиев сыяктуу ошондо бизге биздин баягы атайын социалдык тармакка жазылып, биздин маалымат алган катышуучулар үчүн, ишкерлер үчүн өзүнүн кеңештерин вебинар өткөрүп берип атышат. Бул абдан мындай баалуу информация менен бөлүшүп атат деп ойлойм. Биздин баягы социалдык тармактардан тапсаңар болот буга шилтемелерди, анан YouTube каналыбызга жазылсаңыздар, бул жерден көп мындай баалуу маалыматты ала аласыздар да. Бул да акысыз, ачык маалымат бизде жарыяланган. Андан сырткары бизде эл аралык маарекелер өтөт. Жыл сайын Ignite деген Кембридж университетинин алкагындагы Judge бизнес мектебине 3кө чейин ушул катышуучу алып жиберебиз. Бул жерде талап англис тилин билиш керек, жана технологияга жакын болуш керек ишканаңыздар. Ушул жылы да жибердик 3 компанияны. Ийгиликтүү барып катышып келишти. Жана ушул эл аралык ишкерлер арасындагы дүйнөлүк таймаш ушул мааракесинин улуттук бөлүгүн биз өткөрдүк ушул жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу. Бул жерден 3 Кыргызстандын компаниясы биринчи орундарга ээ болуп, улуттук финалдан. Эл аралык финалда эң мыкты 100 компаниянын ичине экөө киришти. Андан бирөөсү ушул дүйнөлүк тизмедеги биринчилерден болуп, биринчи 25 компаниянын катарына биздин да Кыргызстандан компания кирди. 25 орун өйдө, 24 орун өйдө көтөрүлсө, биринчи орунга туш келмек кап, бирок ошол деле бизге көп мындай сыймыктануу сезимин жаратып, биз сыймыктанып атабыз да, биздин Кыргызстандын стартаптары дүйнөлүк таймаштан ушундай орундарга жете алат экен демек. Мүмкүнчүлүк көп экен, Кыргызстандын адамдары сонун, ишкерлери сонун деп ишендирип калды бул нерсе бизди. Биздин долбоорубуз ушул ишкерликтер жана инновацияны өнүктүрүү программасы DAI Европа уюму аркылуу ишке ашырылып жатат. Биздин өнөктөштөрүбүз ушул Кыргызстанда Кыргыз Патент, Орто Азия университети, BizExpert, International Earth жана америкалык Venture Hive деген уюм, жана Улуу Британияда Кембридж университетинин астындагы Judge бизнес мектеби ушул биздин өнөктөштөрүбүз да. Анан бул биздин тобубуз бул пандемия бүтүп, баягы офистер ачылып, ошондо биз деген ойлойбуз, офистер ачылганда ошол нерселер пандемиянын бул маселелери чечилгенде биз деген биздин босогобуздан сиздерди тосуп алабыз, ушул жүздөрүбүз менен тосуп алабыз деген ишеничтемин. Мен өзүм Искендер Шашеев, ушул ПИКтин мүдүрү болом. Биздин программалардын башкаруучусу, программанын менеджер Данияр Усенов, Назгүл Тукназарова биздин комьюнити менеджер, жана коомчулук менен байланыш боюнча адис Элнур Алмасканова. Ушул инфосессияны алып барып жаткан айым. Биз бетибизден таанып алыңыздар, келечекте кол алышып, учурашып жолугушабыз, буюрса биздин офистен. Бул биздин QR код аркылуу заманбап смартфон же болбосо атайын программа жүктөп алсаңар, смартфонго QR коддон окутуп, биздеги сайттарга, социалдык тармактардагы ушул аккаунттарга жазылыңыздар. Анткени бизде абдан жакшы жаңылыктар көп чыгып, тез чыгып турат. Сурамжылоолор, жаңы вебинарлар жана башка. Ушуга жазылсаңыздар, мен ойлойм, ишканаңыздарга баалуу маалымат алып турасыздар тез бизден. Ошон үчүн бизди социалдык тармактардан аңдыгыла. Көргөнүңүздарга рахмат. Сөз сизде, Элнура.
Чоң рахмат. Дагы бир ирет жаңы кирген катышуучуларга кичине эрежелерибиз менен тааныштыра кетсем, сураныч урматтуу катышуучулар, аты жөнүңүздү, атыңызды жана фамилияңызды тактап жазып коюңуздарды суранабыз. Менин кесиптешим Назгүл Токтоназарова сиздерге чатка жазып жатат. Ошондой эле микрофонду суроолоруңузду берип жатканда гана жандыруу абзел. Темага байланыштуу суроолоруңузду атайын суроо жооп сессиясында берүүңүздү суранабыз. Же болбосо экрандын оң жагында жайгашкан чатка жазып жөнөтсөңүздөр, мен убагы келгенде спикерлерге окуп, ал суроолоруңузду сөзсүз узатам. Ошондой эле бүгүнкү сессиянын видеосу жазылууда, сиздер байкасаңыздар керек. Бул жазууну сиздерге жана бүгүнкү кандайдыр бир себептер менен биз менен бирге боло албаган, маалыматтык сессияга катыша албаган элдерге жөнөтөбүз. Дагы бир ирет бир убактапай көрүп, анан суроолоруңузга жооп ала тургандай болуу үчүн. Эмесе кийинки сөздү биздин ПИК Бишкек борборунун программалар боюнча менеджери Данияр Усеновго узатсак. Данияр мырза, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү экинчи маалымат сессиябызга мен кыскача биздин программа, бизнесиңди өстүр программасы жөнүндө маалыматты берейин. Бул 7 жумалык акселерация программасы. Биз 16 ноябрдан пландаштырып атабыз бул программаны баштаганга. 15 январга чейин бул программа созулат. Башында мен акселерация деген эмне? Бул терминди, бул сөздү эмиле угуп, эмиле угулуп атат, эмиле мондай таанылып атат да биздин коомдо. Бул өзү Америкадан, батыштан келген бир термин. Бул акселерация деген тез арада бизнести өнүктүрүү жана өстүрүү, колдоо кызматы. Мындай жөнөкөй сөз менен кыска определение бергенде ушундай болуп калат. Акселерациянын бир өзгөчөлүктөрү болот. Бул ылдамдуулук программа 1 айдан баштап 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Дүйнөдө ар кандай варианттар бар. 1 айлык программалар бар, 2 айлык, 3 айлык, 6 айга чейин. Биздин программа ошондо 2 айга созулат. 2 айдан бир аз көбүрөөк. Практикалык билим берүү. Университеттеги, мисалы үчүн MBA деп коебуз, бизнести башкаруу. Ал жерде 1 жылдан 2 жылга чейин созулушу мүмкүн. Анын көп учурда теория берилет. Бул жакта максималдуу түрдө практикалык билим, азыркы учурда эң керек билим, навыктар деп коебуз. Ошолорду ушул программанын ичинде бергенге аракет кылабыз. Көп акселерацияларда коучинг деген, коуч, ментор дагы деп коюшат. Ушундай бир позиция бар. Бул коучтар бизнеске жол көрсөтүшөт. Ишкердин мындай потенциалын ачуу жана кеңеш берүү жагынан иштешет. Бул аябай маанилүү бир элементи бул программанын. Биздин программада да бул коучинг болот. Дагы бир өзгөчөлүктөрү бул бизнести каржылоого даярдоо. Көп акселерация программаларында ушул маселеге көп убакыт кетет. Жана бизнестин башка эң көйгөйлүү маселелерин чечкенге жардам берилет. Дагы каржылоо уюмдары менен жолугуштуруу. Бул кээ бир акселерацияларда өздөрүнүн акчасы болушат. Мисалы үчүн фонддор болот. Фонддордун эң мыктыларга инвестиция катары акча берилет. Бирок биздин акселерацияда негизи эле биздин ПИК Бишкекте фондубуз жок, гранттарды бербейбиз. Бирок биз бир площадка болуп бере алабыз. Башка фонддор менен, башка грант берүүчү уюмдар менен сизди же жеке инвесторлор менен сизди тааныштырганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алабыз. Бул негизинен эле акселерация деген эмне.
Биздин программа бизнесиңди өстүрүү бир өзүбүзгө чоң максатты койдук. Бул бизнести өстүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуу. Практикалык билим аркылуу каржылоого даярдоо, жаңы бизнес стратегия түзүү, өзгөчө азыркы учурда пандемиядан кийин көп бизнестер азыр кризис учурунда турат. Ошол балким жаңы бир бизнес стратегия, жаңы бир багыт, ошол кеңештерди беребиз, ошол жаңы багытты табыш үчүн. Мен айткандай эле нетворкинг дагы бул бир жаңы биздин тилибизге кирип келаткан сөз. Бул партнерлор, кардарлар жана башка пайдалуу тааныштар тегерегин кеңейтүү. Биздин программабыздын түзүлүшү, структурасы. Бизде 7 модуль болот бул программада. Биринчи жума бизнес стратегиядан баштайбыз. Бизнес стратегия бул эмне? Стратегиялык пландаштыруу деген эмне? Негизи эле бул багыт тандоо, бизнес тандоо бул бизнес стратегия кирет да. Экинчи жума маркетинг өтөбүз жана сатуу эрежелери кандай болот? Сатууну эң эффективдүү кандай уюштурса болот? Маркетинг кардарларыңыз ким? Кардарларыңыздын муктаждыктары эмне? Ошол темалар маркетинг жана сатуу модулунда болот. Андан кийин бизнес коммуникация. Бул жерде биз потенциальный инвесторлор менен, партнерлор менен, кардарлар менен кандай сүйлөшүш керек? Презентацияны кандай жасаш керек? Ушул темалардын тегерегинде бул модуль болот. 4-чү жума онлайн маркетинг жана сатуу. Өзүңүздөр билесиңиздер, азыр онлайнсыз уже биздин жашообуз болбой калды. Онлайн аркылуу биз окуп атабыз, онлайн аркылуу биз сатуу кылып атабыз, бир нерселерди алып атабыз. Бул региондордо андай деле өнүкпөсө дагы, бирок ошого биз кетип баратабыз. Бул тренд, бул алмашпайт, только күчөйт. Ошондуктан азыркы бизнесмендер онлайн аркылуу сатуу жана маркетинг жүргүзүүнү билиш керек. 5-чи жума бизде бизнести каржылоо, бул финансы маселелери. Бизнеске кандай кредит алсамбы, же инвестиция тартсамбы, же грант тартсамбы, негизи эле бизнести кантип туура башкарыш керек финансылык жактан. Кийинки модуль учет, бул бизнести каржылоо модулуна байланыштуу. И акыркы модуль 7-чи жумада бизнести пландаштыруу. Бул негиздөөчү бир модуль. Бүт өткөн модулдерди жыйынтыгын чыгарып, негизи эле бизнести кандай пландаштырыш керек, максатты кандай коюш керек. Ушул темалар тегерегинде бул модуль болот. Ушул 7 модуль основной. Анан биздин өзгөчө мен айтып кеткендей, коучтар менен жолугушуу абдан маанилүү. Биз жума сайын бир жолу коуч менен жолугуп турасыңар. Бул жерде өзүңөрдүн бизнесиңердин эң көйгөйлүү, эң чоң мондай тоскоолдуктар эмне өскөнгө, ошону тастыктап, ошону чечкенге аракет кыласыңар, и коуч сиздерге жардам берет. Биздин программада аягында биз демо күн деп коебуз. Жогоруда Эскендер түшүндүрүп кетти. Бул демо күнүндө биз жеке инвестор, грантодательдерди, башка финансылык уюмдарды, анан негизи эле биздин партнерлорду чакырабыз. Ошол жакта сиз могул программаны өткөндөн кийин презентация кылышыңар керек. 5 мүнөттүк презентация. Бул презентация максаты акча тартуу, инвестиция тартуу болушу мүмкүн. Жөн эле өзүңүздүн бизнес проектиңизди могул жалпы аудиторияга түшүндүрүү, билдирүү же пиар кылыш үчүн презентациянын ар кандай бир максаттары болот. Ошону биз
жума сайын практика кылып турабыз. Бул демо күнгө даярдык. Коуч жана тренерлер. Коуч бул консультант катары эсептесек болот. Бирок эмнеге жардам берет? Ушуну бир аз айтып кетсем. Коуч биринчи максатты аныктоого, жана ага жетүүгө жардам берет. Бул 7 жуманын ичинде биз ойлойбуз бир же эки максимум бир максатты коуч менен бирге талкуулап коюп, ошо 7 жуманын ичинде ошол максатка жетиш керек. Ошол максатка жетүү бул биз үчүн аябай сиздер да үчүн мондай бир акселерация өскөнүн бир белгиси болот да. Анан коуч силерге мотивация берип турат. Анан башка мондай бизнести кантип эффективдүү башкарганга жардам берет. Бизде үй тапшырмалар болот. Ошол дагы эле айтып кеткен презентацияга даярдоого дагы жардам беришет биздин коучтар. Негизи эле программанын ийгиликтүү бүтүшүнө жол көрсөтөт. Тренерлер бул башка. Тренерлер ошол мен айтып кеткен модульдарды лекция катары силерге сунуштайт. Жана темалар боюнча өзүнчө бир консультация беришет. Бирок бул группа түрүндө болот. Биздин коучтар, мисалы үчүн 2 коучубуз бар. Алар ошол эле убакытта тренер дагы болушат өздөрүнүн модульдарында. Биздин бүттө коучтар, анан тренерлер билимдүү жана ишкердик тажрыйбасы бар тренерлер, коучтар. Эми кимдер бул программага катыша алат? Негизги суроо. Бул биринчиден компаниянын негиздөөчүлөрү, учредителдери деп коелу, жана директор же менеджер позициясында болгондор. Бул бир. Экинчиден ОСО болобу, ЖЧК же ИП болобу мамлекеттик регистрациядан өткөн болуш керек. Бул свидетельство же патенти болуш керек. 12 айдан ашык иштеп жаткан, то есть жаңы бизнес тилекке каршы бул программага катыша албайт. Жылдык кирешеси 8 миллиондон ашпаган. Бул демек чоң компаниялар, чоң бизнестер бул программага дагы катыша албайт. Жумушчулары 15 ашпаган болуш керек. Тармактар боюнча могул төмөнкүдөгү тармактардан тышкары бүт эле тармактарга биз ачыкпыз. Арак шарап, тамеки жана кумар оюндары, экологияга зыян келтирүүчү тармактар, ошолорду биз карай албайбыз. Бул программага катыша албайт. Негизи эле биздин программаларыбызга бул тармактан келген бизнесмендер катыша албайт. Жана фермердик чарбалар. Бирок өндүрүш, кайрадан чыгаруу болсо, кайрадан иштетүү, анда биздин программага катышсаңар болот. Сиздерден бул катышуу потенциалдуу катышуучулардан эмне керек? Эгерде ушул 3 талапка ооба десеңер, демек силер бул программадан эң максималдуу мындай пайданы көрөсүңөр. Биринчиден мотивация болуш керек. Мотивация дегенде бул бизнесимди өстүрөм, бизнесимди кеңейтем, бир жаңы бир деңгээлге чыгам деген предпринимательдер катышса жакшы болот. Жана билимге ачык болуу зарыл бул жерде. Жумасына 10 сааттан аз эмес убакытты бөлүү аябай интенсивдүү болот. Ошон үчүн расписание өзүңөрдүн күн тартибиңерди дагы жакшы карап, 10 сааттан аз эмес убакытты бөлүш керек. Бул жерде тренингдер мен айткандай бул 4 күн болот. Понедельниктен четверикке чейин 2 сааттан 4-төн 6-га чейин. Коуч менен жолугуу 1 саат, бир жумада бир жолу. Демо күнгө даярдык деп коебуз. Бул презентация практикасы.
15-20 мүнөттөн, бул да бир жумада бир жол. Эң маанилүү нерсе бул программа онлайн форматында өтөт. Ошондуктан жакшы интернет байланышы керек бизге. Компьютер же ноутбугуңуз болуш керек, сөзсүз түрдө. Бул талаптар аябай маанилүү. Мен айткандай, бул эгерде бирөөсү жок болсо, демек бул программадан пайдасын көрбөй алышыңыз мүмкүн. Так, мен бүттүм. Силерге назарыңызга чоң рахмат. Эми Элнура, сөз сизге. Чоң рахмат, Данияр мырза. Бизде бул жерде чатка кат келип жатат Акимбек мырзадан, Акимбек байке. Сөз сизде анда. Бүгүн Акимбек мырза шашып жатыптыр, убактысы тар экен. Ошол себептен азыркы сөздү биздин өнөктөш уюмдун Борбордук Азия университетинин профессионалдык жана өзгүлтүксүз билим берүү мектебинин тренерлерине берилет. Биринчи сөз Акимбек Бектеналиевде. Саламатсыздарбы, рахмат. Мен убактым бүтүп калды, бир аз эртерээк кирип алган экенмин. Азыр Тажикстанга, ошо тажикстандык ишкерлерге тренинг өткөзүп аткан убактым эле. Ошондон пайдаланып, азыр бир мүнөт, бир жарым мүнөттүн ичинде кыскача айтып берейин. Негизи толугу менен Даниярдын айткан сөздөрүнө кошулам. Эң туура айтты, эң жакшы мүмкүнчүлүк сиздер үчүн. Анан бир эле мисал келтирейин. Мен угулуп атабы, Ооба, угулуп атат. Угулуп атабы. Бир эле мисал келтирейин. Мен 2008-жылы боюнча Жакшы угууга жатат. курска окуунун билет алдым, гостиницага өзүм төлөдүм, тамак ашым, Москванын ичиндеги транспорт. Кыскача айтканда, бул $1,500 ашык акча кетти да. Ана сиздерге ушундай окуунун пайдалуулугу. Угулуп атабы мен айтып атканым? Ооба. Ошол анан мен 10 катышуучу, 20 катышуучу жалпысынан болот. 10 катышуучуга мен коучинг өткөзөм. 7 жуманын ичинде сиздердин бизнес боюнча, сиздердин ушул 7 жуманын Акимбек байке, сиз кайрадан калдыңыз, интернет жайлап атат окшойт. Ичине бир аз күтүп туралык. Акимбек байке, бизди угуп жатасызбы? Сиз токтоп калды видеоңуз. Үнүңүз да угулбай калды. Балким видеону өчүрүп эле койсо жакшы болмок. Акимбек байке азыр кайрадан кирүүгө аракет кылып жатат менимче. Азыр видеону өчүрүүнү суранабызго. Мен анда Акимбек байкени бир аз тааныштыра кетсем, жогоруда айткандай эле Борбордук Азия университети, толугураак айтканда профессионалдык жана өзгүлтүксүз билим берүү мектеби биздин ушул долбоордун программанын негизиндеги өнөктөш уюм болуп эсептелинет. Акимбек Бектеналиев жана Азамат Аттакуровдор бул ушул программанын алкагындагы атайын модулдардын устаттары, азыркы тил менен айтканда ментор же коуч деп коебуз. Кыргызстандын деги эле бизнес чөйрөсүндө абдан белгилүү болгон эки эксперт. Ошол себептен кунт коюп угуңуздар, чатка жөнөтүңүздөр же ошо азыр презентациялар бүткөндө суроо жооп сессиясы башталат. Ошондо микрофонуңузду жандырып дагы сурооңузду узатсаңыз болот. Акимбек байке кошулду экен бизге. Техникалык. Анда Акимбек байке анын тренинги да бар болчу азыр. Дал ушул убакытта. Анда биз сөздү биздин коучка берсек, Азамат мырзага.
Рахмат. Рахмат, Данияр. Азамат мырза, сөз сизде анда эмесе. Рахмат, урматтуу ушул бүгүн инфо күнүнүн катышуучулары. Мен ойлойм ушул Акимбек мырза менен биз көптөн бери чогуу иштейбиз, көп сабактарды чогуу алып барганбыз. Демек менин оюмда ушул Акимбек байкеңдикинде болсо керек. Эң башкысы бул биздин тренингдер эки тараптан турат. Биринчиси бул тренингдер 3-4 саат, анан кийин бул коучинг. Айырмасы эмнеде? Тренинг дегенде силер жанакындай теориялык билим аласыңар. Ал эми коучингдө силер ошол практикалык иш жүзүндө өзүңөр жасап көрүп, биз айткан нерселерди жанакы сабактардын баардыгын тең иш жүзүндө, практика жүзүндө же оюн жүзүндө аткарып көрсөңөр, ошондо силерде шык пайда болот. Демек, тренинг дегенде биз билимди түшүнөт экенбиз, ал эми коучинг дегенде биз шыкты түшүнөт экенбиз. Негизги тренингдер мына меники, Акимбек байкеники бул маркетинг жана сатуу боюнча, жанакы электрондук коммерция боюнча, жана ошондой эле жанакындай иш жүзүндө баарлашуу, деловые переговоры боюнча сабактарыбыз болот. Баарыңар тең активдүү катышыңыздар, жанакындай сабактарга кечикпеңиздер. Мынакей бизде толук январга чейин баардык календарлар белгиленген. Жанакындай буга чейин Данияр мырза айтып кеткендей, жогорку ылдамдыкта интернет керек, анан кийин ноутбук керек. Сурап турасыңарбы, эптеп ишкер болгондон кийин табыш керек. Себеп дегенде телефондон ыңгайсыз болот бир аз. Андан кийин кандай суроолоруңар болсо бериңиздер. Биз көптөгөн жанакындай теорияны талдайбыз. Анан кийин мынакей бизнесте 15 жылдан бери менин дагы тажрыйбам көп. 2000 окуучуну даярдагам Кыргызстанда. Демек, көптөгөн мисалдар болот. Бүт Кыргызстан боюнча, Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып чыкканбыз, 40 райондо тең болгонбуз, 40 райондо тең бизнестерди баштаганбыз. Демек, ар бир айыл боюнча бизде маалыматтар бар. Элнур айым, анда суроого жооп берсек болот. Чоң рахмат. Анда чындап эле суроо жооп сессиясына өтөлү. Биринчи суроо канекей айымдан келиптир. Сөзсүз ишканалар катыша алабы? Стартап кылам деген жөнөкөй адамдар катышса болобу дейт. Данияр мырза, буга сиз жооп берип коесузбу? Ооба, бул тилекке калышы бул программага, бизнесиңди өстүрүү программага азыркы учурда бизнеси бар 12 айдан ашык иштеп жаткан ишканалар гана катыша алат. Стартап деген бул идея стадиясында, бул бир биздин башка программабыз бар. Ошол программабызды буюрса, ошол жакын арада биз да жарыялайбыз. Ошол программага катышсаңыз болот. Бизнесиңди өстүрүү бул мен айтып кеткендей тажрыйбасы бар, 1 жылдан ашык эмес, 1 жылдан аз эмес, кирешеси бар бизнесмендер катыша алат. Сурооңузга жооп бердик деп ойлойбуз. Канекей айым, кийинки суроо: программада окууда көбүнчө практика менен көбүрөөк иштейбизби деп Баймурат мырза жөнөттү суроосун. Туура, Баймурат мырза, мен жанакы айтып кеткендей эле, бизде жарымы теория болот, анткени теориясыз дагы болбойт да. Себеп дегенде жанакындай бааны туура коюу, маркетингди изилдөөнү кантип кылыш керек дегенге биз теорияга таянабыз. Себеп дегенде жанакындай теориясыз иш бул баягы аксагаттай болот да. Демек, теория менен практиканы биз айкалаштырабыз. Экинчиси коучинг деген бул 100% практикадан турат. Жанакы кайсы жактан келген, кайсы жакта бул ишке ашкан мисалдарды келтиребиз. Андан силер ошолор менен мындай ынанасыңар да. Мисалы алып карасак, бизде ошол методика обучения взрослых деп коет. Мисалы үчүн силерде кандайдыр бир көз караш бар бизнесте. Мындай алып барам деп бизнестечи. Анан кийин биз силерге теориясын беребиз, анан кийин практикасын беребиз. Кел эми жаңыча иштеп көрчү депчи. Анан жаңыча иштегенден кийин силер аракет кылып көрсөңөр, анан кийин түшүнөсүңөр да, бул жаңыча кылган эффективдүүрөөк болуп турбайбы? Жаңыча иштеп көрөйүнчү депчи. Анан силерде уже жаңы стереотип, жаңы мындай ой жүгүтү пайда болот дагы. Силер жаңыча иштегенде эффективдүүрөөк иштейсиңер. Рахмат, Баймурат мырза.
дагы суроо болсо бериңиздер, уялбай тартынбаңыздар. Баймурат мырза лайк басып жатат. Демек, суроого канааттандырарлык жооп бердик окшойбуз. Кийинки суроо Бактыгүл айымдан келиптир. Патент менен иштеген жылдык кирешеси 1 миллион сом болгон ишкерлер катыша алабы? Данияр мырза жооп берет болуш керек бул суроого. Кечиресиздер, мен суроону укпай калдым, дагы бир жолу кайталап коесуздар. Патент менен иштеген жылдык кирешеси 1 миллион сом болгон ишкерлер катыша алабы? Катыша алат. Демек, Бактыгүл айым, сиз бул программага толук катышканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Атайын анкетаны толтуруп бизге жөнөтсөңүз болот. Биздин атайын комиссия сөзсүз карап чыгат сиздин анкетаңызды. Кийинки суроо Назгүл айымдан келиптир. Саламатсыздарбы? Мен ИП свидетельством бар. Пандемияга чейин иштеп аткам. Анан азыр кардарлар аз болуп жабык турат. Балыкчы шаарында кофейна жакын арада кайра ачканга пландап жатам. Кофейнясы бар экен. Катышсам болобу дейт. Мага абдан керектүү болуп жатты эле. Назгүл айым, сиз заявканы, өтүнмөнү толтуруңуз. Биз карап чыгабыз заявкаңызды. Анан ошого караша, заявкаңызга караша биз бир чечимге келебиз. Менин оюмча, азыр мондай карап көргөндө катыша аласыздар. Бирок ошо заявканы деталдуу түрдө жазып берсеңиз, биз сиздин заявкаңызды карап чыккандан кийин анан сизге жообун беребиз. Чоң рахмат, Данияр мырза. Эгер кимде-ким суроолоруңуздар болсо, микрофонуңузду дагы жандырып, өзүңүз суроолоруңузду узатсаңыз болот. Рахат айым, Сураныч, аты жөнүңүздү толук жазып коесузбу? Бул бүгүнкү маалыматтык сессиянын эрежелери болуп эсептелет. Сиз аты жөнүңүздү жазсаңыз бизге ыңгайлуу болот эле. Мына чатка биздин кесиптешибиз Жылдыз Ахматова шилтеме жөнөттү. Өтүнмөнү так ушул шилтеме аркылуу берсеңиздер болот, урматтуу катышуучулар. Кимде суроо бар? Эч уялбаңыздар. Азыр маалыматтык үчүн уюштурулуп жатат. Суроолоруңузга жооп берелик деп биз бүгүн мына чогулуп атабыз. Сураныч, микрофонуңуздарды күйгүзүп, суроолоруңузду узатсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, менде суроо бар эле. Ооба, угуп жатабыз. Баткенден Баймурат, ушул окууда өз бизнесин нөлдөн башталган бизнес жаш ишкерлер да өзүнүн тажрыйбаларынан бөлүшөбү. Анан Кыргызстандагы ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясынан дагы тренерлер өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшөбү. Мен жооп берип койсом, Баймурат мырза, биз ЖИАны тааныйбыз. ЖИА менен башка бир тармактарда проекттерибиз деле бар. Бирок ушул программада, бизнесиңди өстүрүү программасында ЖИА тарабынан тренерлер болбойт. Мен айтканда азыр өзүбүздүн бул жакта тренерлерибиз бар, коучтарыбыз бар. Анан жаш ишкерлер дедиңизби? Ооба, өзүнүн бизнесин түптөгөн. Ал жагынан биздин өткөн программабызда биз чакырганбыз жаш ишкерлерди. Алардын видео запистери бар, ошолорду көрсөңөр болот. Бирок орус тилинде. Бул программада биз баягы гостевой лектор деп коет. Ошол гостевой лектор катары биз ошол жаш ишкерлерди же мондай аябай бийик мондай ийгиликтерге жетишкен ишкерлерди чакырганбыз. Бирок ушул программада чакырылбайт, анткени программа аябай интенсивдүү, убактыбыз деле болбойт аларды
көргөнгө, ошондуктан биз видео запистерди беребиз сиздерге. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Рахмат, Данияр мырза. Мен Данияр мырзаны толуктап кетсем, Баймурат, биздин эгер YouTube каналына кирсеңиз, ал жерде көптөгөн бизнеске байланыштуу вебинарларды көрө алсаңыздар болот. Биздин социалдык тармактарга кошулуңуздар демекчимин баардык бүгүнкү сессиянын катышуучуларына. Кийинки суроону окуй кетсем, Махабат айымдан келиптир. Саламатсыздарбы? Ишкана башка бирөөнүн атында, ошол ишкананын атынан катышсам болобу дейт. Махабат айым, ал ишканада сиз кайсыл позициядасыз? Эмне кылып жатасыз ал жакта? Менеджер позициясындасызбы же жөн эле адис катары иштеп жатасызбы? Ошону тактап койсоңуз. Тактап жооп берип койсоңуз, Данияр сизге кененирээк маалымат берүү үчүн. Саламатсыздарбы, кечиресиздер. Биз жөн гана адис. Жөн гана адис. Анда катыша албай каласыз го дейм, анткени мен баягында презентацияда айтып кеткендей эле, могу сөзсүз түрдө менеджер позициясында болуш керек, эң аз. Анткени, мисалы үчүн, сиз катышсаңыз дагы ал ишкананы мисалы үчүн өнүктүрүү, өстүрүү, жол ошого бир полномочия болуш керек да, агачы бир нерсени өзгөртүрүш үчүн ишкананын ичинде. Полномочиясыз өтө кыйын болот да. Ошондуктан ушундай бир талап биздечи. Сиз ошол ишкананын учредители эмессиз, э? Мен эми гана кирдим, бирок бул багытта аябай кызыгып жатам да, ошондуктан сурап маалымат. Сиз анда биздин башка программаларга катышсаңыз болот, ошол баягы жаңы ишти ачуу, ошол жак сизге эме го дейм, ошол ыңгайлуу болуп атат да. Бул программага анда катыша албайсыз. Бирок келечекте мен айткандай, биз атайын могу жаңы ишкерлерге, эми баштап аткан ишкерлерге өзүнчө программалар болот, ошол жакка катышсаңыз болот. Рахмат чоң. Ооба, Махабат айым, Данияр мырза айткандай эле, ПИК Бишкек борбору бизнесинди өстүр деген программадан тышкары дагы көптөгөн программаларды алып барууда. Ошол себептен биздин социалдык тармактарга жазылып, ал жерден жаңы маалыматтарды алып турсаңыздар, программалар боюнча өзүңүзгө ылайыктуусун тандап, анан өтүнүү берсеңиздер болот. Мен Redmi деген катышуучуга кайрылып кетет элем, аты суранычы. Анда эмесе кийинки суроону окуй кетсем, мал чарба жер иштетүү боюнча тармакта иштеген ишкерлер катыша алабы дейт. Бул фермердик чарба кирет го дейм ошол тармакка. Ал жакка кирген болсо, анда биздин бул баягы тармак талабыбызга ылайык эмес. Ошондуктан, бирок эгерде сиз мисалы үчүн кайра чыгаруу ошол эле этти мисалы үчүн эгер эт саткан болсоңуз, ошону баягы процесстөө бир продукт катары чыгарып сатсаңыз, анда кайрылсаңыз, анда катышсаңыз болот. Бирок жөн эле мисалы үчүн мал катары же эт катары эле саткан болсоңуз, анда болбой калат. Ошол эле эме баягы жер иштетүү боюнча деле ошондой эле да. Рахмат. Бул суроо Камила айымдан келип түшкөн. Кийинки суроо Нургүлдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мал багуу, эт багытында жаңы бизнес баштоочу катары катышса болобу? Тажрыйба бар. Мен азыр эле айтып кеттим, ошол мал багуу, эт эгерде продукт катары сатам десеңиз, жөн эле сырье катары эмес, бирок продукт катары анда болот.
Анан ошол так. Кийинки суроо деп деле айтсам болбойт, бирок сабагыңыздарга баарыбыз катышканга болбойт окшойт дейт. Ооба, бул программага атайын критерийлерге төп келген катышуучуларды конкурстун негизинде тандап алабыз. Так, Толкун айымдын азык түлүк дүкөнү бар экен. Толкун айым бул программага катышса болобу? Азык түлүк дүкөнү болот. Катышсаңыз болот. Эгерде өтүнмөнү, заявканы толтура элек болсоңор, азыр толтуруп койсоңор деле болот. Рахмат. Кийинки суроо Саламат мырзадан келиптир. Саламатсыздарбы? Бул программанын максаты теориялык маалымат берүүбү же практикалык маанидеги дагы маалыматтар берилеби дейт. Бул суроого жана Азамат мырза жооп берди эле. Азамат дагы бир жолу жооп берип коесузбу суранычы? Кандай суроо, Шайнур айым? Бул программанын максаты теориялык маалымат берүүбү же практикалык маалыматтарды берүүбү дейт. Туура, бизде мындай да, жанагындай так гана практиканы берсең, ошол кайдан келип чыгат түшүнүксүз болуп калат. Ошол себептен экөөнү айкалыштырыш керек. Теория дагы болот, практика да болот. Тренинг учурунда теориялар болот, практика учурунда оюндар болот. Жанагындай практика жүзүндө Кыргызстанда болгон жалпак тил менен карапайым кичинекей чаткалдагы, Канышкыядагы же Чоңалайдагы болгон конкреттүү мисалдар менен көрсөтөбүз. Дагы суроолорду бериңиздер. График боюнча бир суроо бар экен. Саламат мырзадан. Ооба, график боюнча. График боюнча Саламат айым, мен айткандай тренингдер бул понедельниктен четвергке чейин 4 күн, саат 4-төн 6-га чейин 2 саат. 2 сааттан ашпайт. Ошондо бул тренинг. Коуч деп коебуз, коуч менен жолугушуу, консультация. Бул жумасына бир эле жолу 1 саат эле. Качан болот? Буну биз кийинирээк тактайбыз. Бир группаны түзгөндөн кийин өзүнчө бир расписание сиздерге жөнөтүп, ал жактан силер өзүңөргө мындай ыңгайлуу болгон убакытты, анан күндү тандайсыңар. Андан кийин ушул күн, ошол калган 6 жума, 7 жумага расписание болуп калат. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Баткенден болом. Интернет начар болуп кире албай жаттым. Кыргызстандын бардык областтарынан катышса болобу дейт. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо Исхак мырзадан келиптир. Учурда биринчи курста окуйт. Бизнести башкаруу факультетинде окуйт экен. Мен катыша алсам болобу дейт. Эки суроо. Сонундуу айымга жооп берип коеюн. Ооба, бардык областтардан катышса болот. Бирок биринчиден ошол интернетке байланышканга мүмкүнчүлүк болуш керек. Компьютер же ноутбук болуш керек. Анан Исхак мырзанын суроосуна, биринчи курста тилекке каршы сиз азыр катыша албайсыз ушул программага, анткени биринчи курста окуп жатасыз. Бизнесиңиз мен түшүнгөн боюнча азырынча жок. Сизди мен ошол келечекте биздин атайын жаңы идеялар менен келген программага чакырам. Жакында жарыялайбыз аны. Чоң рахмат. Ошондой эле Исхак мырза, сиз атайын биздин азыркы жүрүп жаткан сурамжылоого да катышсаңыз болот. Жаштар арасында ишкерликти өнүктүрүү программасына тиешелүү сурамжылоо жүргүзүп жатты элек калк арасында. Биздин социалдык тармактарга кирип, ошол сурамжылоодон алгач баштасаңыз болот. Билим берүүчү курстарды окутуу бизнеси катыша алабы дейт. Саламат
айымдан келиптир. Билим берүү курстары боюнча окутуу бизнеси катыша алабы? Демек сиздин бизнесиңиз билим берүү тармагында турабы? Микрофонуңузду жандырып, сурооңузду тактап берип койсоңуз, Сураныч. Суроону түшүндүм. Болот. Бул дагы бир бизнес тармагы. Эгерде заявканы, өтүнмөнү бизге бере элек болсоңор, ошону толтуруп берип койгула. Анан биз сиз менен байланышабыз. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү маалыматтык сессиянын катышуучулары, дагы суроолоруңуздар болсо, микрофонуңуздарды жандырып, суроолоруңузду узатсаңыздар болот. Эгер башка суроолор жок болсо, акырын маалыматтык сессиянын аяктай берейлик. Бүгүнкү маалыматтык сессиянын катышуучулары жана спикерлерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди биздин ПИКТин социалдык тармактарына кошулууңуздарды үндөйбүз. Жогоруда шилтемелерин жөнөттүк. Ал жакта эң эле акыркы маалыматтар берилет. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram жана ошондой эле LinkedIn тармактарынан бизди тапсаңыздар болот. Жана мен айтып кеттим, YouTube каналында дагы көптөгөн сиздин келечек ишиңизге же болбосо азыркы иштеп жаткан ишканаңызга керектүү вебинарларды таап көрүп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле ПИКТин официалдуу сайтына дагы конок болуп келиңиздер. Дагы бир жолу чоң рахмат. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта. Бүгүнкү маалыматтык сессия боюнча, бүгүнкү программалар боюнча өзүңүздөрдүн жакындарыңызга, досторуңуздарга дагы айтып берсеңиздер болот. Өтүнмө берүү үчүн атайын шилтемени менин кесиптешим Жылдыз Акматова жөнөттү. Ошол шилтемени басып, өтүнмөнү толтуруп, биздин программага катышыңыздар. Илнура, бир дагы суроо келиптир. Кубаныч Маматбаевден. Кубаныч мырза, сиздин сурооңузга мындай жооп. Эгерде мен баягында башында эле айтып кеттим, эгерде сиз ошол ишканада менеджер позициясында, мындай ключевой бир, мындай маанилүү бир позициясында болсоңуз, эгерде ошол негиздүү учредитель, негиздөөчүлөр, генеральный директорге мындай сөзүңүз өтө турган ошол позицияда болсоңуз, анда катышсаңыз болот. Ошол менин жообум. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, урматтуу катышуучулар. Бул биздин программага эки этап болот. Биринчи этап бул силердин заявкаңарды, өтүнмөлөрүңөрдү кароо. Ошолордун ичинен биз эң мыктыларды интервьюга чакырабыз. Интервьюдан кийин эң мыктыларын биздин программага алабыз. Бул программага 20дай ишкерди пландаштырып жатабыз. 20дай киши болот бир группада. Бул программага катышуу акысыз, акча төлөнбөйт. Бирок ошол эле учурда катышкандан кийин аябай мындай жоопкерчиликтүү болуш керек. Тренингтерге катышыш керек. Убактыңызды бөлүшүңүз керек, үй тапшырмаларын аткарышыңыз керек. Биздин презентация, биздин талап кылган нерселерге ошол дайыма даяр болуш керек. Ошондуктан ошол жагында ойлонуп, убактыңызды дагы мындай пландаштырып, өтүнмөнү бизге берсеңер жакшы болмок. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Биздин социалдык тармактарга жазылыңыздар, Сураныч. Чоң рахмат. Күнүңүздөр жакшы улансын. Чоң рахмат. Чоң рахмат катышканыңыздарга. Жакшы болуңуздар.